Бейшенбай Усубалиев, «Bir сомдук тыйын». Әңгіме. Өңімдегі қарағанда мен айылыма түшімді көп қаттайым. Анан қапчығайдан чыға бергенділе мені жауыла тосып келатқан айылдаштарымды көрім. Бұлар емнегеле дүрбелең түшіп атышатты ойлап бүткенші болбай, алар менен бетме бет келіп қалам. Денем жиырыла, селт етем. Бұлар кимдер? Бары бейтаныштар. Чөчү ойғанам. Анан уйқысы оның ортасында аларды көз алтымдан бірден чуаты өткіре баштайым. Мені тосып шыққандардың бары мен бала чақтағы айылдаштарым екен. Таңданамда селт етем. Бұлардың көп азыр чым жазданып жатышпайбы. Анан қайдан? Анда менен жетіп қалған эле құрағым болчу. Атам айылдың қадырман адамдарының бірі эле. Анткени кезет ага кошуп кара чарба пенсия таратчу. Бирок өмүрүндө бир-эки курдай эле таратты окшойт. Атам пошточулуктан түшүп калганча кезден да кар чарбасын да мен тараттым. Кар чарба таратуу мен үчүн чоң майрам эле. Көбү 1-2 сомун албай коюшчу. Сенин да эмгегиң, көз майың бар балам, дешчулар. Эртеден кеч келе чаптарыңды чапкылап жүрөсүң, бирөөнүн жакшы жаман сөздөрүн угуп. Биресе булардыкыда чын. Анда гезет салчу көктеген жок болчу. Эшигинин алдына келип, "Кезиңерди алгыла" деп үнүмдүн жетишинче бир канча рет кыйкырар элем. Эгер чыгышпаса эшигинин алдына таштачумун да чаптардын оозун артка бурчумун. Жок, чаптар өз эле билчү. Менин кыйкырыгым басылар замат ушун эле күтүп аткансып, шарт бурулуп жөнөп калчу. Мен таң калчумун. 2-3 күн өтпөй кайра таратмай. Анан таламайга түшөм. Эмне үчүн өгүнө гезитти эшиктин алдына ыргытып кетесиң? Ургутпай эле таштап кеткем. Ыргытасыңбы, таштайсыңбы баары бир да. 3 гезиттен араң бирөө калыптыр. Калганын шамал учуруп кеткенби, же бирөө илип кеткенби? Ошо гезиттерди кайра алып келип беришиң керек. Алып келбесең, мен аларды кайдан тапмак элем? Кайдан тапсаң андан тап. Колубузга бербейсиңби? Аттан түшүп, ар бириңдин үйүңө кирип беришим керекпи? Ооба, сени ошон үчүн пошточу дейт. Ошон үчүн акча аласың. Андай деген закондо жок, дейм мен боюм бербей. Закон боюнча ар бир үйдүн боорунда гезитке деген үйгөк туруш керек. Мен бул законду кимден укканымды билбейм, бирок ушинтип өтө өктөм айтам. Тиги мунун закончулугун дейт да негедир жумшара түшөт. Болуптур эме. Үйгө кирбесең да жакшылап кыйкырып жүрчү. Жакшы эле кыйкырып жүрбөймбү? Өзүңөр укпай эле бири-бириңерге кыйкырып урушуп, менин үнүм кардыга түшөт. Болду эме, дейт алар, анан боору ургандай. Мындан кийин угуп жүрөлү. Жеңгениме эрдемсине мен дардая жөнөп калам. Бүгүн да ушуларды ойлоп, бирде ичимден күлүп, бирде заарканып гезит бөлүштүрүп аткам. Бөлүштүрүү дегеним азыр оңой эле. Мурда гезиттин башына ар биринин аты жөнүн жазып, убара болуп өрчүмүн. Азыр андай эмес. Ар бир үйгө номер гана коюп коем. Бул менин бул кишинин үйүнөн кийин тиги кишинин үйүнө кирем деген белгим. Муну мага караганда чаптар жакшы билчү. Эгер номерум туура келбей калса, баспай токтоп калчу. Ананда кайсы бир үйгө келгенде баспай кетенчиктей берер эле. Эмне болуп кетти деп ойлогончо болбой эле, ал үйдөн ажылдап 2-3 ит чыга калчу. Ушу иттерден жаман тажачумун. Менден да чаптарым обал эле. Аны такымдап келишчү да тиштейин дегенсип жүткүнүшкөндө теминип койсом каңшылаган бойдон кайра качырчу. Буларга эмне болду дегенсип чаптарымда аларды эле карап калар эле. Каңшылаган бойдон жөн калбайт да алар. Мойнун созо бүкчү отуруп алышып ажылдап үрө беришчү. Ушу үндөрү жаман тажатар эле. Гезитин берип кайра кайта берерде артымдан калбай ажылдап асылышканычы. Мына ушулардын улам бирин ойлоп заарканып гезит бөлүштүрүп аткам. Аңгыча апам кирди да атам экөө өзүнчө күжүңдөшө баштады. Мен кулак туруп калдым. Жанагы килейген тыйынды жутуп алыптырбы? Деди атам үрөй уча. Анан мен эмнени айтып атам? Так ошону. Кудай урган турбайбы? Бала кайда азыр? Үйүндө эле жүрөт дейт. Үйүндө. Кудай урган тура, доктурга алып барышпайбы? Алып барышыптыр. Апарышса биз эмне кыла алмак элек?
Kıymıldasa öz ele düşüp kalat da deşiptir. Hey, özü düşüp kalat. Hay vay, oşol kilteygen tıyın kantip düşüp kalat. Kaydan düşüp kalat. Atam titrep ketdi. Hay, kaydan bolmak ele? Zaňy menen ele düşüp kalat deşiptir. Hakmalap zaňyny qarap turgala deşiptir. Bu ayılda kişi öňtüde ele kişi kalbay kaldı. Bolbasa uşu çıçkanday bolgon balaga kişine göz salıp turuş kerek ele da. Ataňdyn oğuzun urayın janagy atasy Jamangul kişi dilemez. Mal menen jürüp mal bolup kalgan okşaydı. Çıçkanday, dedi apam mıskıldagınday. Hay, oşol Berdübek emne çıçkanday mı? Al degen maga kolun jaňsay. Tiginden tuptura 3 ýaş uluu. Any men dile bilem. Atam apamdy kagyp saldy. 3 ýaş uluu dep. 3 ýaş uluu bolsa da allaligiçe sözün ulay albay kaldı da orundan turdu. Koy, men emne oturam, barayın. Kişi öňdüde ele kişi kalbay baratat. Atam turdu da jönöp ketdi. Kahu jep kalgan apam ızalana özünçe süýlenip kala berdi. Owa, kişi öňdüde kişiden biri ele sen. Kıyın bolsaň barıp. Apa, emne bolupdyr? Dedim men, gezit bölüştürümdü toktota koyup. Hay, emne bolmak ele, dedi apam silkine. Anan negedir jumşara, bayağı senin Berdübegiň 1 somduk tıyındy jutup jüberipdir. Kantip, dedim men çocup. Oşunun barın bu. Leninde büt boydan bu. Haysi ileninde aytıp atasyň aylanayın 1 somduk tıyındy da atsa. Oşol 1 somduk tıyın büt boydan Leninin başı da. Hay, anda oşol. Anısında kaydan çağıra koyuşkan bilbeyim, başkası bütüp kalgansıp. Apamın sözüne içim güyüp ketdi. Çıgarışat da, dedim men kızanday. Lenin degen bizdin Atygül bütkül adam zatın jol başçısı da. Anan oşol adam жүzgө çıkıp atsa. Anan men mukaktanıp süýley albay kaldım. Anısı bar deçe, dedi apam meni jaýkay. Birok tıyın çıgarbay ele ündöböy turup kaldı da. Koy, men de barayınça sanam tınbay jatat. Halda kanday bolup ketebe kim bilet. Apam şaşılış çıkıp ketdi. Men jalgız kaldım. Göz aldıma daima gülmüngdep jürgen Berdübektin elesi tartıldı. Tuğra, al menden 3 ýaş uluu bolçu. 2 ýol göçpöy kalıp, 3-nji ýol biz menen bir klasta okugan. Boyu uzun ele. Klasta 1-nji ele şokşoyup oşol gözgöýlünçü. Hiç kim menen uruşçu emes. Hiçinne tiýseň da gülüp ele koyçu. Sabakta da jogap berçemes. Ejeýibiz ulam kaytylap surap jatsa da gülüp ele tura berçü. Otur, seni emne kılabız, Jamangulov. Haylany getirip büttün go. Emne, emi dağı göçüp kalgan turasyň ba? Deçi, ejeýibiz ahır tajaganda. Al dağı ele gülüp koyçu. Sabak bilbegeni menen kandaýdyr bir süýkümdi ele. Eşikке çıkkanda biz menen kadimkide ele süýleşip, çok ele oynaçu. Anan sabakka gelgendile, kaýsy klastan ekeni bilbeyim aýtar. Keyin biz menen okubay kalgan. Jolkan sayın, kandaýsyň? Dep kolun sunup gülüp koyçu. Emi uşul Berdübek 1 somduk tıyınty jutup algan tura. Jana apamdyn nalıp jatkanynyň jönü munday. Proletariatın uluu jol başçısı Lenindin 100 yıldygyna arnalgan 1 somduk çoğun çakka tıyın çıgarılgan. Sırtı jaltıragan, Lenindin yüzü düşürülgen keremet tıyın ele. Anı çandere görçübüz. Munun başka tıyınlardan özgöçölügü anda Lenindin kelbeti düşürülgendügünde. Bötünçü jaltıraktygynda. Anan çoňdugunda jana uğurdugunda ele. Basa, al çındygynda tıyın emes, ak kagaz 1 somdukka barabar akça bolçu da. Jezden be, je gümüşden be aýtar, temirden jasalgandygy üçin gana any tıyynda oturbaýym be. Buga çeýin munday 1 somduk tıyyn bolgan emes. 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 tıyynlyklar gana bar bolçu. Giýinde bolgan jok. Aýtar, bul tıyyn 1 somduk kimge bolbasyň süýkümde görner ele. Anan uşunday çoğun tıyyndy Berdübek kantip jutup ýegen. Emi menin de tınçym kete başlady. Berdübek 1 somduk tıyın demez, Leninin başının özün juta albay, kıykıldap bozorup tatarıp atkanday elestetip titrep kettim. Ordundan ırgıp turdum da gezitlerdi çalağa bölüştürgüm boydan sumkaga tığa salıp çabdara köz jönöp kaldık. Bizdin ayılda bir atanın 3 urpagının baldara jaşaçu. Alar uşugy laýyk öz-özünçe jagaşkan ele, oşonduktan öýdökü ortoňky jana ıldyky ayıl bolup 3 çakan ayıldan turçu.
Basa bulardan görüstünü de üç başka bolçu. Men taratууну көбүнчө ылдый кайылдан баштаар элем. Бул жолу да шыдыр эле ылдый кайылдан баштадым. Ортоң кайыл менен ылдыйкы айылды кичинекей суу өлүп турчу. Ошол суудан өтө бергенде эле алдымдан топ аялдын келатканын көрдүм. Улар кайда баратышат болду экен деп ойлоп койдум. Аңгыча эле бирөөнүн шаңк эткени угулду. "Вой, рас болбодубу? Эй, баштачу бала, бери келчи Аленайн." Мен атымдын башын бурдум. "Айтчы Аленайн," dedi al. "Деги эмне болуптур?" Баары тең мени үрпөйө тиктеп калышты. "Эмне болуптур?" дедим таңдана. "Эчтеке?" "Кандай эчтеке Аленайн?" dedi тиги ого бетер үрпөйө. "Ой, тиги Бердибек тыйын жутуп..." Муну толук сүйлөтпөй кимдир бирөө кепти үзүп кетти. "Аянын баарын жебирип эмне кыласың жеңе? Ушу чычкандай болгон бала эмнени билмегеле?" Негедир бул сөз мага катуу тийди. "Билем," dedim men ызалана. "Жутуп алыптыр. Азыр эле атам менен апам кетишти." Өзүмчө ызыына шыбырадым. "Чычкандай." "Айтпадым беле?" dedi биринчи аял баарын тегерете карап. "Жана эле айтпадым беле? Эгер Молдокемден..." Атамды ушинтип тергешчү. "Өзү кеткен болсаң да..." Сөзүн уланткысы келбей калгандарына жүргүлө дегендей башын жаңсай жөнүп калды. Мен артынан узата карап турдум да анан "Чычкандай" деп бириси арданып бириси күлгүм келип шыбырап алып атымдын оозун бурдум. Сыртынан билинбегени менен ичимден мени бир нерсе кыжаалат кылып аткансы да. Оюм бир жерге токтобой өзүнчө эле бир будуңчаң түшүп аткансыйды. Ушинтип туталанып атып айылдын четине келип калганымды өзүм да туйбай калыптырмын. Муну мени үрпөйө тиктешкен эки кыздан улам билдим. Ылдыйкы айыл чети ушул эки кыз менен бүтөт. Ушул жерде мен үчүн сырдуу эки үй бар. Ыйманалы менен Курманалы аталардын үйлөрү. Экөөнүн тең сакалдарын ак аралап калган, жаштары канча экенин билбейм. Ыйманалы кишине чатагыраак киши. Гезиттерди үзбөй окуйт. Эгер бир эле саны кемип калса, чоң чуу чыгарат. "Ой, мектебиңе чейин барам," деп мени бир жол катуу жегирген. "Түз эле директориңе кирем. Кирем да, "Ай, деги силер кимди өстүрүп атасыңар?" деп айтам. Ошондон кийин гезитти бул кишинин өз колуна берчү болгом. Бир жакшы жери көп күттүрчү эмес. Үнүңдү угары менен өзү эле атып чыкчу. Экинчи үй Курманалы аксакалдыкы. Ал гезитке жазылган эмес. Менимче эчтеке окубаса деле керек. Байбижесинин көзү ичаак эле өтүп кетиптир. Тиги эки кыздын апасы экинчи аялы болот. Ушул аялы кызык киши. Кыздары мектепте окушат. Анан аларда айрым чечектер кодулай беришет эле. "Силердин атаңар канчадайя? Миңге чыкса керек, бөкчөйүп. Сакалы аппак болуп. Силердин апаңар токол турбайбы, э?" Анан кыздары "Атаң карыган деп шылдыңдап атышат," деп үйгө ыйлап келишет да. Токол эмне экенин кодулаган балдар да, кодуланган кыздар да билишпесе керек. Ошондуктан кыздар бул тууралуу арызданышчу эмес көрүнөт. Чындыгында балдарды да түшүнсө болот да. Чын эле кичинекей эле кыздардын атасы аппак сакалы болуп бөкчөйүп турса, ким болбосун таң калат да. Кыздарынын датын угаар менен жоолугун чала салынып алып тегилердин апасы жөнөп калат. Кызык, ал арданткан балдарды гана эмес, жолдо жолуккандардын баары менен салгылашып чыкчу. "Сенин балдарың эмнени кыйратып жибериптир?" дечү ызырына. "Кыздарынын атасына асылгандын балекетин алабыя. Көрөм аларды. Кийин бөкчөйбөгөнүн. Бөкчөйбөйсүңөр силер, бүкчүйүп каласыңар." Уга элдин баары көнүп бүткөн. "Ой, сенин тилиң," дешчү баш чайкашып. "Тилиң тил эмес эле уго жеңе." Ошентсе да анын карааны көрүнгөн эле айрымдары жылт коюшчу. Айрымдары эмне дээр экен дешенсип атайы күтүп турушчу. Ал эми кичинекей балдар топурап артынан ээрчип алышар эле. Бирок ал канчалык алкылдап урушпасын, баары бир аны айылдагылар сыйлап турушчу. Аны менен акыйнек айтышып урушуп аткан бирөөнү да учураткан жокмун. Мен буга ушунчалык таң калчумун. Жеңемдин Ыйманалынын байбичесинин баары ушинтип тергешчү. Кетип калганы да рас болуптур. Ыйманы саламат болсун. Алтын киши эмес беле, деп апалардын өздөрүнчө сүйлөшүп атышканын мен далай угуп калдым. Бул болсо акем таптакыр тукумсуз калмак экен. Кыз да болсо... Азыр ойлоп көрсөм, Ыйманалы аксакалга эки кызды төрөп берип,
tukumun üzbügönü üçün аны urmattap, anın açuu jemelerinin baharın götürüşçü tura dep. Uşu eki kız bir kızık kızdarlı da. Menile kütü oturuşkansıp, daima men barganda eşiginin aslında oynaپ atışkan bulut. Kiyimleri jupunu bolgonu menen jıldızdı kızlar bolçu. Munu bir körgöndele sesçüsüň. Özlerindele bir jol ile karap kaluğa ülgürçüsüň. Antkene baldar kodulay verip, jedep kuruntup salışkan bağlar, bir jolu karagandan keyin ele yüzlerini ala kaçıp, seni tük karaş çömez. Seni mene tap-takır işi jokdoy, bu dünyada eki gana kalganday özlerinçe küjüňdeşe ün çakarбай oynay berişçi. Oşonuktan alarda birinci jol körgön kişi sözsüz duduk boluşsa gerek de oylamak. Muna, men alar menen kança jolu betme-bet gelişpedim deysiň, gez taratkan sayın кездешчүмүн, бирок bir jolu da süýlegenini ukkan jokmун. Çabdar ekөөbüzdi körgönde selt ete tikireye bir karap alışçuda yüzlerin burup ketişçü. Geyde men, hey, gez gerekpi? Deçümün alarga. Megile ağla. Alar jarkıragan keypinde başlarını ikeşçü da men sungan gezdi alıp arı jügürüp ketişçü. Men alarga, hey, dep kayrylarlym. Antkene atlarım bilçemesmin. Adattagıday bugün de uşunday ulat eken de oylap geldim. Ekөө turuptur, halardy görgöndele, bayaglar tura degendey, köngül burgum kelbey kaldı. Kurman alının eşigine geldim da, gezit, gezdiňer dagla, dep kıykıra başladım. Alar jok, ketişken, degen ün alsız çıktağınça kaptal jagımdan. Qaray salsam bayağı ekөө turat. Çapdarın üstünden uçup kete жаздадым. Kayda, dedim men. Tıyınga? Emne tıyın? Tıyın jutup algan turbayby? Oşogo... Engidenge bolda çabdardın oğuzun burdum. Bura bergende, ölüp kalbayby? Degen ün çıktı. Bayağı ekөө ürpeyip meni karap turuşat. Ölbeyt, dedim men jinim kelgendey. Kim aytdı? Arı beri jürsele öz düşüp bolat. Ekөө kuanganday bir-birin karaştı da ündebey arı jügürüp ketişti. Men kıylaga çeyin özümdü toktota albay engidenge avalda jürdüm. Ekөөne til bütüşü, ürpeye karaşı, çinele meni bir top şaldaytıp koyduk şeydi. Uşunday avalda ayıldın aslındağı kantordu gözдөйчү koydum. Kantorda negizinden aktif çalıştar boluşar ele. Aktif çalıştar degenim klub başçısı, esepçi, inžener, kampaçılar. Alıstan ele ilmigen eki kırağında gözüm çaldı. Şıdır ele tanıdım. Bular klub başçısı menen esepçi ele. Topraktarın bir jerden algansıp ekөө teň arık bolçu. Alar koldoryny silkildetişip bir nerseni talaşıp atışkansıydı. Aňyça olburluu bir kişi gelip alardın janına turup kaldı. Bul kampaç ele. Jakynday bergendele alardın bakıldagan ündörü ugula başladı. Hay koy çaylanayın, dedi esepçi. Tüşkö kirbegen jorukta aytpay, tıyının kagaz bolsa da emne boluptur. Hal alkımdan kanty ötüp ketmegele. Hay sopson ele ötüp ketipdir. Oy, judup alıptır dep aytışpay bu bari ele. Oşo bari bıljıraşat. Men jete keldim da, je salamdaşarymdy, je gezitlerim birerimdi bilbey turup kaldım. Hay muna, dedi esepçi meni görüp süýüne. Özü gelmedi be. Hey, emne, çinele tıyındı jutup jüberipdir be. Ova, atam menen apam ketişti. Bari ele oşol jakka baratşat. Esepçi jengilgenine kişine ısına düşkönsi de. Hay, anda çatak bolgan eken, dedi öküngöndöy başın çaykay. Eşbir çatak matak bolbaydı, dedi klub başçı jengenine erdemsi. Aşkazanğa jetsele özü erip gidet. Hey, kandayça erip gidet? Jön ele. Oy, adamdın aşkazan temiringdi da taşыңdy da yertip saladay. Jürbeýbi tigi çet өлköde dele dalaylar. Meldeşip ot jutkandar, temir jutkandar. Hay, ölse oşalar öletile da. Alar emi başka da. Kandayça başka? Alar dele göğüsteyle kişiler. Oşentse da. Negedir ızalana ketdi. Sen emne çet өлköge barıp temir jutkandарды öz gözüň menen görüp geldiň bile. Eş çakka çıkpayla uşulerle jerde jüresin go, katynyň netegine ermeşip. Ay, çetke çıkpasam da men degen birteme okuýym da. Gezitlerde üzbey okuýym da. Sen deyle ünküyüp oturat deysiň be çot kagyp, kantyp biröňün birdemesini kytyp alsam dep. Hey, oşo gezitlerde temir menen ot jutkandar. Oşol gezitde köňür bok jepsiňer, dedi esepçi oga beter ızalana. Tigine toluk süýletbey. Bok jesek
Tıyın aşkazana barat da anı çiritip Berdibek'ini öldüröt. Sana altındı beme? Ay, emne de öyle dödürüp atasın aray, dedi kampaçı çıday albay kep karalaşıp. Janatan beri uğu otursam, huay toğunu aytıp dödüreysiңер da. Andan göre balanın amançılığın tilebeysiңер be. Tigilerdi tаңдана qarap turgan mağa qayırla ketdi. Ay, kele aylanayın. Gezdi alıp geldin bile? Men başımda yekep, her birine gezitlerin karmattımda emne kılayın degendey turup kaldım. Jolundan kalbay bara ver aylanayın, dedi kampaçı içi jılgандай. Men bastırıp kettim. Janatan beri ança eyle salbay gelatsam, emi meni negedir korkunuç kaptap gelatkansıdı. Özgüçü öldüröt degen söz жүрөгүмө sayılıp kalganday boldu. Öz oyumdan kaçkanday çapdarga kamçı bastım. Öydөгү ayılga kire bергende berini көздөй келаткан жуун топ аялды көрдүм. Арасында берин серин эркектер да жүрөт. Çapdarga кайрадан камчы бастым да алардын жанынан шуу этип өтүп кеттим. Кыйла узаган соң артка кылчайсам алар Бердибектин үйүнө бурулуп баратышыптыр. Кызык деп ойлоп койдум өзүмчө. Булар эмне кылышат? Çapдар экөөбүз бу айылдыкында бат эле таратып бүттүк окшойт. Сумкамды карасам, бир эле кезди калыптыр. Бирок баарысы бир тең, анан ушу кезд бир тең эле. Анткени аны жеткирүү үчүн айылдан 2 чакырымча алыс жайгашкан Баяман тегирменчинин үйүнө барышың керек. Гезит ушу тегирменчинин уулу Карыптыкы. Айла жок, барышың керек. Мына баратам. Бараткан сайын өзүмчө сурап коем. Жарыктык киши үйүн эмне мынча алыс салды экен? Тегирмен үчүн ганабы же? Атамдан сурайым деп келип эле гезит таратып бүткөн соң эсимден чыгып кетет. Бактыга жараша ушул суроо мендеги коркунуч сезимин басып салгансыды. Анын үстүнө кичине ээнсирей түшкөндө жеңилдегендей болуп калдым. Баса айылдан кичине четтей бергендеги үйдү унутуп бараткан турбаймбы? Бул Төлөбай атаныкы. Мунун да сакалын агаралаган, бирок балдары жаш. Төлөбайдын токолунан дешет. Баары эле токол ала бергенби? Деп сурасам, атам, балам, башка түшсө байтал жорго дейт. Улуу аялдарынын согунчогу канабаса эмне кылат анан? Ким болбосун артынан туягым калса деп жанталашат да, деп кичине нааразы болуп койгон мага. Эми ушу Төлөбайдын 2-чүбү же 3-чүбү класста окуган бир баласы бар. Бул да мени аңдып отургандардын бирине кирет. Үйлөрүндө телевизор деле жок болсо керек. Анда 2-3 эле кишинин үйүндө телевизор бар эмес беле? Бирок эмне экенин билбейм, бул баланын күткөн эле телевизордун программасы. Анда программа гезитке жарыяланып турар эле. Мени көрөөрү менен эле эдиреңдеп жүгүрүп келет да: "Эй, бир программа берип койчу", дейт жалдырай. Программа эмес, программа деш керек деген канча жолу эскертпедим дейсиң, бирок баары бир программа дей берет. Акыры мен да тим болдум. Азыр жалдырап турса да, бир да жолу программа берип койбогонума өкүнөм. Кадимкидей ичим күйөт. Ушуну эстегенде эле мени жалдырай караганы көз алдыма тартыла калат дейсиң. Анан андай гезиттер саналуу экендигин, бирөөнүкүн эле бербей койсоң, чоң чуу чыгармагын эстеп, өзүмдү өзүм жооткотуп коем. Кызык. Эми ойлосом, эл программасы бар гезитти ушунчалык зарыгып күтүшөр эле. Үйүндө телевизору жок болушса да, анда эмне болоорун билишип, ошого көңүлдөрү тоюп калышчу окшойт. Мен программа тууралуу ойго катуу батып кеткен көрүнөм. Баягы баланы байкабай өтүп бараткан экенмин. "Эй!" деген үн чыкты артымдан. Артка кылчайсам баягы бала турат. Негедир үрпөйүңкү. "Программа жок", дедим мен жактыра бербегендей. "Чыкса эле чыгып кетеби?" деди ал менин сөзүмө көңүл бурбагандай. Мен корккондой селт эттим. "Эмне? Тиги тыйынчы жүгүрүп келип чичибийсе эле түшүп калабы?" Эмнени айтып атканын эми араң түшүнүп, эмне дээримди билбей буйдала түштүм да: "Ооба", дедим негедир чечкиндүү. Өз жообума өзүм таңданып турдум. Ал санагысы тынгандай үйүн көздөй жүгүрүп кетти. Мени кайрадан коркунуч каптап келаткансыды. Мага бул дүйнө жалгыз гана Бердибектен куралгандай сезилип туруп алды. Бул болсо коркунучту ого бедер күчөтүп жиберди көрүнөт. Мен кандай да болбосун бир нерсе менен өзүмдү аласыткым келди. Тигини эстедим, муну ойлодум, таптакыр болбоду. Акыры атам экөөбүздүн жакын деле болгон каймайтышуубуз эсиме түшүп, жеңилдей түшкөнсүдүм. Ал каймайтышуубуз менин ичимде азыркыга чейин уланып келет.
Sıyagı ulana beret görünöt. Ata, Imanala atanın ayalın emni üçün ayal debey tokol deyt, dep surap kaldım. Baldar kodulay bergen eki kızına boğurum organday. Atam ne getir kızаңдай ketdi. Oy, tokol bolsa tokol deyt da, birinci ayalı bolbosa, ekinci ayalı bolsa, anan birinci ayalı ölüp kalgan bolsa, dedim men düşüne berbey. Anda birili azırkı ayalı kalıp atpayбы. Oşonda birili ayalı kalganda, anda al emni üçün tokol bolat? Atam emni de atasың degендей suroğulu karadı da, anan meni suroğumdu düşünüp jılmaya erdin kımtıp, başın akırın çayqaglay, sözdü başka kapırıp tokol bolgandardy aktap kirdi. Olar emne jırgagandan aldı deysiň be? Eki emes bir katının bakalbay yürüşüp, mına, Imanalının birinci ayalı ölüp kaldı. Jarkıldagan jakşı janyly. Bir gana ayıbı, soğunçoğu kana bakandığı. Imanı salamat bolsun şortu onun. İçinen birdemelerdi kovurap batakılıp koydu. Anan albaganda emne kılat. Tölebaydıkı bolsa birincisi birdi törevele töretü toktap kaldı. Anan, toktogonu emne ata? Toktogonu, dedi atam negedir dağı kızаңдай. Mınanları töre albay kalgаны. Birok meni bul kızıktırçı emes. Meni birili ayalı bolsa da hanı emni üçün tokol degeni taң kaldırçı. Mına, dedim men kayradan. Imanalı atanın eki emes birili ayalı var da. Handa hanı emni üçün tokol deyt. Hay, tokol bolsa tokol deyt da. Atam kadimkidey açulanıp kirdi. Ekinci ayalı bolsa, kandayça ekinci? Dedim kayradan taңdana. Birinci ayalı ölüp kalsa, jok bolsa, birili ayalı kalıp atpayбы. Atam ündebey oylanıp kaldı da, "Çünele," dedi çoçuganday selt etip. "Çünele, birili ayalı kaldı da, anan maga karap suranganday, "Meyimdi aylanıp saldım balam. Ha desin, bu desin, ekönükü teң ak joltoy boluştu. Bala törep berişti." Ima kem eki günnün birindele kemşiңde uylap kalçı. Uşintip menden tukum kalbay kalabı dep, Tölebay bolsa turgan jerinden ele jer sabap kalçı. Kap başım jalgısı bolup kalmay boldum dep. Mına emi eki öteң. Atamdын sözdü başkaga burup ketkeni meni kadimkidey ardantdı. Mende kandaydır bir öç algım gelip ketdi. Anda, dedim. Anda emni üçün Tölebaydı türmöge kamatkan jok. Emni deysiň? Türmöge? Emni üçün kamaşı gerek? Kandayça emni üçün? Eki ayal alıp atpayбы. Kurmanbay atanı eki ayal algany üçün türmöge jatıp çykkan dep жүрüşpeyби. Oşo Kurmanbay jerге kirsin. Özünün jamandygынан türmöge düşüp жүрбөйбү. Bolbosa zakündü biliş gerek bolçu. Mına Tölebay ereken eki katını alganın ökmötkö bir da şek aldırgan jok. Ayıldan, elden aylansa bolup bolam. Ökmötten biröw gelip, "Tölebay aksakaldın eki ayalı barбы? Jaşırbagıla, zakün aldında жооп berip kalasyňar," dep tütünme tütün kıdırıp, zekip korkutup çıktı go. Oşonda biri da aygak çıkmadı. Kayra, kaydağı jok nersini aytasың da, dep özün keketip jigin bilgizisken jok. Keyin zakün özgördübü, je ökmötün şayı getip kaldı baytor. Kimden kança ayal algany menen işi dele jok bolup kaldı okşaydı. Oylana kalıp, ırazı bolgonday jılmayıp, "Türmöge jatıp çıksa da Kurmanbay tuura ele kılıptıray. Karabaysyňby janagı Karajak baybiçesi jelpildep süýlegenden başka kolundan bok kelbey tataňyň oğuzun rayındın." Bolgana birdi gana töredi da toktap kaldı. Tokolu 9-dy je 10-dy törep berdile, Kurmanbay jer basbayla kaldı. Atam gördüňbü degendey meni kulungday karap alıp, oýluw turup kaldı. Uşumalda almaga negedir ayanıştığı görünüp ketdi. "Ata," dedim men jarowkerlene anı alaksıtkım gelip. "Atigi Tınybektin ekinci ayalın dele tokol debeyle ayalı dep aytıp жүрüşpeyби? Oşol Tınybegin kara jerge kirsin. Jarkıldagan, almon çoktoy bolgon eki bala törep bergen ayalın getirip." Kayra Tınybekti aktay ketdi. Kiyinki ayal dele jaman emestey görünöt. Uguşma karaganda 3 bala törep beripdir. Oşunda murunku baldары menen Tınybektin 5 balası bolatday. Atam meni karap koydu da, başını ikeklep özünçele kübürene başladı. "Oşondo," dedim men kuwanganday kıykırıp. Atamdı selt ettire. "Tınybek dele eki ayal alıp atpayбы? Anan emni üçün ekinci ayalın tokol debey ayal deşet?" Atam meni oluraya bir karap aldı da açulana, "Oy, birinci ayalı türüydü hazır."
Төркүнүнө эле кетип калды. Атиги ыймакеңдики өлүп калганда. Мен да ошону айтып атпаймынбы ата? Мен да ошону айтып атам. Кетип калса да тирүү да. Анда Керимбектин экинчи аялын токол деш керек эле. Ай, сенин эмне токолдон бөлөк сөзүң жокпу? Атам кайрадан кызаңдай кетти. Токол, токол деген мунун сага эмне кереги бар? Катуу кеткенин туя калып. Бирдеме болсо эле аялы токолу дейсиң. Сага эмне? Эл эмне дешсе да ошол дей бер да. Токолу десе токолу де, аялы десе аялы де. Анын үстүнө үчтү төрөп берип атса. Ушинтип биздин талашыбыз аягына чыкпай калган. Азыр ушуларды эстеп, дагы эле ал суругумду чече албай, оюм чаташып кыйналып, кайра туруп эле күлүп келип келатып, өзүмдөн өзүм эле дагы бир туңгуюкка кептелип калгандай болдум. Чын эле, дедим мен, өзүмчө сүйлөнүп. Токолдон бөлөк сөзүм жокпу? Мага эмне кереги бар? Бул сөз мага кайдан жүрүп жабышып калган? Кызык, бул сөз менин көкүрөгүмдө биротоло уюп калган окшойт. Азырда ал сөз мага өтө сырдуудай, атүгүл сөз эмес эле кандайдыр бир тирүү жандыктай туюла берет. Таңдана башымды чайкадым, бирок көп өтпөй эле мындан да сырдуу дагы бир туңгуюкка кабылдым. Эмне үчүн атам дайым эле ал мынча бала төрөп бербедиби дей берет? Дал ушул маалда чаптар да ойдон чарчагандай башын сол жакты көздөй шарт бурду. Байкуш чаптарым, эгер айбанаттардын да бейиши менен тозогу болсо, азыр сен бейиштин төрүндө отурсаң керек. Селтеде башымды көтөрсөм, Баяман атанын үйүнө келип калыптырбыз. Негедир сүйүнүп кеттим. Короого кире бергенде эле бир нерсе талашып, чукчуңдашып атышкан Керимкул ата менен анын байбичесине жолуктум. Ай, мына өзү да келди, деди байбичеси мага колун жаңсай. Бул бала бүт айылды кыдырып келди. Ишенбесең өзүнөн сурасаң? Эмне айланайын, деди Керимкул ата мага кайрылып. Чын эле доктурлар айтышыптырбы, ары бери жүгүрсө өзү эле түшүп калат деп? Мен эмнени айтып атканын шыдыр эле түшүндүм. Ооба, дедим. Ошентип айтышыпты доктурлар. Апам айтты. Көрдүңбү? Деди байбичеси. Сен болсо барам деп жулунасың. Сен барганда эле эмне? Мага даттангандай. Караңгы киргенче буудайды тарттырып бүтүп алалы десем, өзү деле бир кап эле калган. Бул айламды 6 кетирип атат. Тиякта бирөө өлүм алдында жатса, сенин буудайыңдын кимге кереги бар деп жамандыкты ойлоп. Бул эмне? Килтейген доктур шекеден кыйынбы? Бул барганда эле. Ай, болду эме, деди Керимкул ата толук сүйлөтпөй. Дайыны жокту өдүрөй бербей, жамандыкты ойлоп деп, атаңдын оозун урайын десе, сага ун эле керек да, жүрө анда. Силкинип тегирменди көздөй басты. Байбичеси жазганат окшойт, үндөбөстөн акырын артынан ээрчиди. Эки жакка абай салсам, Баяман ата эки колун артына алып, бирдеме издеп аткандай арыкты тикчие тиктеп, суу башында туруптур. Ит келдиби, куш келдиби, бул кишиге баары бир эле. Эч ким менен сүйлөшчү эмес. Аңдыган эле тегирменинин барасы болчу. Тегирменинин барасынан көз алчу эмес. Дайыма тикчие тиктеп турчу. Анан ошол барасынан бир мандемди байкап калса, ошондо гана бир нерсе деп үн катып, ордунан шып ыргып тура, эки колун артына алып, суу башын көздөй желип жөнөчү. Тигине азырда суу башында турбайбы тикчие карап, сыягы барасынан бир мандемди байкаган көрүнөт. Чын эле бул киши үчүн бул жарык дүйнө, бүткүл жашоо өзүнүн тегирмени гана болчу. Тегирмени иштеп, барасы туура айланып турса, ага жашоо да өз нугунда өтүп аткандай туюлчу. Мен ушуларды ойлоп, ичимден бир жылмайып алдым да, гезитти колуна бериштин кереги деле жок деп чечтим. Гезитти эшик алдындагы тактайлардын үстүнө ыргытып коюп, чаптардын оозун бурдум. Жолдо келатканда эмнелерди ойлогонум азыр эсимде жок, бирок ичимде айылдагыдай эле бир дүрбөлөң болуп атканын, ошол дүрбөлөң бир туруп коркунуч жаратса, бир туруп жүрөгүмдө кандайдыр жылуулук уялай баштаганын туюп турдум. Ушундан көп өтпөй эле атам пошточулуктан түшүп калды. Мен болсо гез таратпай калдым. Атамды билбейм, буга мен бир эсе ичим күйсө, бир эсе жеңилдей түшкөнсүдүм. Бердибек өлгөн жеткен деле жок. Баягыдай эле күлмүңдөп арабызда жүрдү. Мага жолуккан сайын адаттагысындай эле «Кандайсың?» деп күлүп койчу. «Жакшымын» деп мен жылмайчумун. Бирок бир да жолу тыйын кантип түшкөнүн батынып сурай алган жокмун. Сыягы тартынсам керек. Кантсе да менден 3 жаш улуу эмес беле. Кийин чоң окууда окуп, шаарда калып иштеп, айылга анда санда гана каттап калдым.
Bir жол барганымда көмкөгө нан жаап аткан апалар Бердибек тууралуу сүйлөшүп атканын кулагым чалып калды. Ай багына жараша аялынын тыңдыгын айт. Bir айылдын ишин былк этпей көтөрүп кетет го. Уда 3 эркекти түрөп бергенин айтпайсыңбы? Кудайдын да көзү бар экен да көрсө. Буларды угуп отуруп менин таң калганымды айтпа. Мен негедир Бердибек таптакыр аял албайт деп ойлочумун. Аял алганын таптакыр элестете алчу эмесмин. Эмне үчүн менчимин, муну өзүм да билбейм. Бүгүн болсо эмне үчүн ушинтип ойлогонума таңданып отурам. Бердибек колхоздун чабыр койлорун багып, жайкысын жайлоодо, кышкысын кыштоодо болуп, айылга көп деле аралаша албай жүрдү окшойт. Ошондой күндөрдүн биринде айылдан Бердибекке капысынан жолугуп калдым. Жанымда Болотбек деген туугандарым да бар эле, баягы шокшойгон Бердибек жок. Эки бети тамылжып толуп алыптыр. Анан да ачылып алганын карасаң. Кандай классташ? Деди жадырай күлүп. Мен жооп кайтара албай буйдула түштүм. Анткени ал мага өмүрү классташ деп кайрылчу эмес. Атүгөл мен ал бул сөздү таптакыр билбейт го деп ойлочумун. Жакшы, дедим кыйладан кийин эсиме келгендей. Өзүңчү? Көрүп турбайсыңбы? Ал эки колунун булчуңун түйө каткыра кетти. Жолуккандардын баарын эле, деди аңгыча Болотбек биздин сөзүбүздү үзүп. Классташ дейсиң, теги сенин канча классташың бар я? Бар эле менин классташтарым. Бердибек кайрадан жадырай күлдү. 4 жылы катары менен көчпөй калсаң бар эле классташ болуп калды окшойт. Айланайын Кудай, менден башка киши укпасын. Чын эле 4 жылы катары мененби? Ананчы? Бердибек каткырган бойдон биз менен коштошуп ары басып кеткен. Теги бул санаганды билеби я? Деди Болотбек башын чайкап Бердибек таягандай. Мен ийнимди куушурумда толуп жакшы болуп калыптыр, дедим сөздү башкага буруп. Толбой эмне болуптур? Болотбек негедир туталана кетти. Бирөөдөн да жаман сөз укпаса, кокус бирдеме суранып калсаң, өз ишин токтото салып сеникин жасап кирет. Өзүнүкүн жасап аткансып, майын чыгара бүтүрүп берет дейсең. Анан буга кыныгып алгандар бирдеме болсо эле, Бердике деп буга жөнөшөт. Үйүндө деле көп болбойт, ар кимдикине эле жардам берип жүргөнүн көрөсүң. Чабыр багып кеткенден бери кичине жаны жай алып калды окшойт. Болбосо эсине бирдеме түшкөндөй тык токтоду да анан таңдана. Мындай карасаң эчтеке ойлонбой, жөл жүрүп араң эле жүргөнсүйт. Анан аялын кантип башкарып алганын билбейм. Аялы тим эле эки көзү менен чарк айланып турат экен. Мен да таң калмыш болуп, башымды чайкадым окшойт. Ушул маалда менин көз алдыма баягы биз менен бирге окуган кездеги күлмөңдөгөн, негедир сүйкүмдүү көрүнгөн Бердибектин элеси тартыла калгансыды. Сырты өзгөргөнү менен ичи баягыдай эле калгандай, баягыдай эле кандайдыр бир нур чачып тургандай. Тагдырды болжоп болбойт экен го, атаганат. Мындан 3-4 жыл мурун айылдан агаларым келип калыптыр. Ал акыбалды сурашкан соң, баягы Бердибек байкуш жардануучу өлдү, деди үшкүрүнө. Атай эле мага кабарга келгендей. Ия, дедим, ойлонбой нес болуп туруп калдым. Ушул учурда бала кезимдеги айылымды бир чарк айланып келгендей болдум окшойт. Анан эмне экенин өзүм да билбей негедир. Тыйын! Деп кыйкырып жибергенсидим. Эмне тыйын? Агам эли этиктеп калды. Билесиңби? Дедим мен оңтойсуздана. 1 сомдук тыйынды жутуп албады беле? Билбей анан. Ана ким билбейт дейсиң? Жардануучуп дейсиңби? Кандайча? Эч ким деле ырыстуу билбейт. Агам кайрадан үшкүрөндү. Атүгүл өзү менен чогуу жаткан аялы да, балдары да, мас дейин десең, ал байкуш ичип деле кыйратчу эмес. Анан эмне балекет болгонун билбейм, түн ортосунда эшикке чыгып келейин деп ордунан туруп кетиптир. Үйүнөн 10-15 кадам ары жагы жар болчу. Күн сайын бир эмес 1000 жолу көрүп эле жүргөн жар. Аны Бердибек көзгө сайса, көрүңүз караңгыда деле көрмөк. Анан эмне шайтан айдап барганын билбейм. Таң заардан туруп карашса эле жар алдында жатат дейт, кызыл жаян болуп. Ажалың жетсе ушул экен да, качан өлөсүң, кантип өлөсүң? Агам өзүнчө дагы бирдемелерди булдурактады да, үнү кардыга. Аркы жумада жерге бердик, шордуну. Кандайча жерге бердик? Текшертпейсиңерби? Эмнесин текшертесиң?
Kişi koldu boldu deyin deseng, al şordu kumurskaga da ziyanı jok emes bele. Onun üstüne oşa jar başında özderiyle turuşçu. Tegrek çetinde hiç kim jaşaçı emes. Hanan tün ortasında Berdibekti öldürmökmün dep at başınday altın berseň de hiç kim gelmek emes. Agam kayradan buldurukta getdi. Hey, ajalyň jetse uşul eken de kaçan ölesin, kantip ölesin. Men ündübödüm. Adam degeniň uşul eken de. Bara-bara ölümge dele könüp bütet okşaýsyň. Ana jaşoodagy kademki kadresi, göndüm görnüş katary kabuldap kalat okşaýsyň. Berdibektin ötüp ketkenine jüregim bir tız etip aldy deçe. Birak anın oşol bir somduk tıyındy kimden kantip alganan, kandaýça jutup jübergenin, anan oşol tıyın kantip düşüp kalganın bir jolu da suray albay kalganyma uşunçalyk ökünüp turdum. İçim tuz kuyganday açıştı. Emnekenin bilbeýim, maga sırdyň bary oşol bir somdukty jutup algandykda katylyp atkanday, meni uşul okuyagana aýylyma baylap turganday tuyulup ketdi. Hazır oýlasam, oşol gün menin ömrümdäki eň uzun gün bolgan okşaýdy. Erterek bütsem eken dep çapdarga ulam kamçı baskanım günü bugünküdey esimde. Birak oşentken sayın gün sozula bergendey, taptakır bütpöçüdey tuyulgan. Atygül kede hazırkıga çeyin sozulup jatkanday tuyulup ketedi. Meni baylap algan dep oşul üçün aytyp jatsam gerek. Uşintip eňgirep oýuga batyp turgan maalda baýagyda Bolotbektin Berdibekке çyn dilinden taňdangany kulakma jagyrgansydy. Hudaýa tow, uşunday da jan bolat eken hiç kimge ziyan kıla albagan. Bul taň kaluu meni bir selt ettirip aldy. Hiç ziyan kıla albagandykdyn özü ziyan emespi? Hazırda jamandyk jakşylykda aýylga kattap kılam. Jawla tosup dele çygyşpaýdy. Özüm bolsa şydyr ile toğlordu, suwlарды karaýym. Toğlardyn baýagyda ile bılk etmey turganyna, suwlardyn baýagyda ile şarkyrap agyp atkanyna süýnem. Aýlyga köpdelek karmalbaýsyň, har kimden öz tirligi bar. Menin gelip ketkenimde özüm üýüne kirip çykkan 2-3 kişiyle bilip kalışpasa, kalgandarynyň hiç bir işi jokdoý. Atygül bir-biri menen süýleşүүge de çololar tiýbegendey, har kimisi öz özlerinçe tytynyp jaçkanday. Aýlyma dagy da laýyk kattarmyn. Bayagy suwlar bayagyda ile agyp turar, bayagy toğlar bayagyda ile bılk etmey turuşar, birak bayagy el jok syakty. Je bayagy men jokmun bu. Al eme düşümde bolsa dagyle jawla tosup çygyşar. Birak betme bet gelgendile beytanış-tanışlar. Oşolaryň arasynda bayagy aýlymdyn eň akyrkylarynyň biri bolup şordu Berdibekde turar. Jürek sızdaýdy.